Рахмат, концертімізде улантабыз сахнаға біздің ағайыбыз, ұстатыбыз. Жақшы шагирт ұстасының қадырына жетет, жаман шагирт үйреніп алып қачып кетет дейді. Күлкі атасы, қырғыз күлкісіні көтеріп, ең чоң салымын қошқан. Қырғызстанда ең көп шагиртті ағайыбыз тосып алыңыздар. Рахман Разықов. Рахмат. Болды. Рахмат. Чоң рахмат. Келіңіздер әме, бұл сахна біріншіден мен үшін башқа сахналардан башқачарақ сахна. Bir уақытта ұшы жерден баштағанбыз. Менің шығармашылық жолым ұшыл сахнадан башталған. Ұшыл Маданият сарайында бұл құрылғанға шейін тәйтік азыр Кировтағы Дом культурада іштегенбіз. Ошондан берінде көп жыл өтіп, азыр эми ушул сахнадағы бағы шығармашылық жолды аяғына шығарайын деп тұрған уақытта, ондай бір Санжар, бұл менің күйе olan болады, шығармашылық концертіне келіп қатысып отырам. Не дейм, ақ жол болсын, шығармашылықта бұл изденіп іштеу керек. Бұл ушундай нерсе, гүлгө суыны құйып қарағанда эле талантты ошондой аздектеп кароо керек. Ошондо жакшы чыгармалар чыгат, ошондо чыгармалар элдин жүрөгүнө жетет. Бүгүн болуп дагы азыркы заманда элдин жүрөгүнө жеткен чыгармаларды жазуу өтө кыйын. Аны биз көрүп келатабыз. Бирок Санжар ошолордун арасында өзүнүн жолун таап, анча-мынча чыгармалары менен Кыргызстандын элине таанымал болуп келатат. Аны бардыгыбыз билебиз. Бул мен үчүн дагы өтө мындай сүйүнүчтүү. Биздин Карасуу району үчүн дагы өтө сүйүнүчтүү. Карасуудан зор таланттар чыккан, башкасын айтпаганда да Болуш Матазимовду, Токон Эшбаевди айтсак, мына ушундай залкарлардай ушулардын жолун бассын дейт элем. Ошондой батамды берет элем. Ийгилик болсун, чыгармачылык болсун. Эң башкысы талантты колдоо керек. Бүгүнкү күндө ушундай колдоого таланттар муктаж. Мына ушундай концерт уюштуруп, кол кабыш кылып аткан райондук администрациянын жетекчисине, дегеле бардык ушуга катышкан, кол кабыш кылган демөөрчүлөргө дейбизби, ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Рахмат сиздерге ушундай көрсөтүлгөн жардам үчүн. Эми бул 40 жылга жакындап калыптыр мен сахнада жүргөнүмө. Быйыл 60-тамын. Мен 60-ка чыгып калганымда кээде билбей калыптырмын, сахнада ырдап жүрө берип. Мурда ойлочумун, 60-ка чыккан киши өлүп калбай эмне жүрөт депчи. О нормально эле болот экен алчы. Ал 60-ка чыкканыңда билет экенсиң. Жашоо аз калып калганда ойлонот экенсиң да, эмне жасадым, эмне жасаган жокмун, бу кандай болду деп. Мурда жаш кезимде 60-ка чыккан киши раса узак жашагандай көрүнчү да. Жашоо ондой эмес экен, жашоо өтө кыска экен. Bir чети uzun, bir чети өтө кыска. Орустардын айткан сөзү бар. Есть только миг между прошлым и будущим депчи. Ошондой эле өткөн убакыт менен азыркы убакыттын ортосунда көз ирмем гана өтөт экен. Бул чыгармачылык жолдо нелерди гана кылбадым, кайсы жакка гана калчанбадым. Мен депутат болом деп 3 жолу шайлоого катыштым. 3 жолу тең аябай чоң ийгилик менен утулуп калдым. Мен шайлабай койдуңар. Дайыма сурайт, Рахман ака сизди эмнеге шайлабай коюшту деп. Эми шайлоо аз башкача өтүп калды, билесиздер. Анан мен ошондо төмөндө ырды жаздым элем. Мен киммин? Мен депутатмын шайланбаган. Колум таза пара алып майланбаган. Доллар сомду чөнтөккө салып алып, добуш бер деп эл журтту айланбаган. Мен киммин? Мен депутатмын утпай калган. Сөзүмдү шайлоочулар укпай калган. Баталар коммерческий болуп кетип, курук сөз кулактарга жукпай калган. Мен киммин? Мен депутатмын сахнадагы. Чачмага кереги жок акчадагы. Эл берген мандатым бар куудул деген. Эч кимдер менден тартып ала алышпайт. Эчем 1000 долларларын чачса дагы. Рахмат.
Рахмат. Өткөндө айылга барып калып, бир жакшылыкка барсам, аксакалдарга чай беребиз деп калды. 5-6 ел аксакал келди да. Мурда үйгө батпай калат аксакалдар. 2 үйгө батпай, 3 үйгө батпай калат эле. Аксакалдарга кетип калган деп эт бөлгөн баладан сурасам, Рахман ака өзүңүз аксакалсыз го деди. Көрсө мен аксакал деп күтүп аткан балдар менен кичүү балдар экен. Илгери 50-ге чыккан киши сакал коюп, аксакалдыкты мойнуна алып, аксакалдар көп көрүнчү экен. Азыр мен 60ка чыгып алып, аксакал издеп жүрсөм, ошондо мен атамды эстеп, айылдагы аксакалдарды эстеп, төмөндөгөрдү жаздым. Аксакалдар айылыбыздын көркеле. Мактаганга таппай турам сөз деле. Ким экенин эстей албайм аттарын, элдин баары атасындай көрчү. Эртелиге чыгып мечит тараптан, бирөө аксап, бирөө басып таякчан, 1000 жолуккан хадистерди талашчу жаш балдардай жаңы чыккан сабактан. Азыр айыл баштагыдан башкараак, биз өткөндү жашай албай кайталап, бата берер бир аксакал издейбиз, болуп калса жакшылык той салтанат. Тиштер түшүп, кара чачым агарып, жашым турат 60-ты таянып, мен өзүмдү аксакалмын дей албай, күндө жүрөм күзгүгө бир каранып. Ömür versin sizlerge, Kuday barınızlarga den soluk versin. Annemese sahnaga çakırabız. Sancar dosumuzu kutluktab kelgen bizden hırçı ayımımız. Bulbulday bolup ün salgan, bulbuldan gündö ülgü algan. Argen ündü, Ay Turgan Ermekbayeva. Tosып алыңыздар. Чоң рахмат, кутмануу кечиңиздер менен. Шаңдырап келиңиздер.
Toa kıldım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Men görgön jokмун, ay gördüm, men görgön jokмун, жер gördü. Gördünüzдөр mü? Telefon vibrasyonunda işlebeydi. Ne? Canım.